Кошой Коргон музейине келдик. Бул музейге биз эс алуучу катары эле келгенбиз. Бирок бүгүнкү күндө бул музейдин акыбалы кичине кейиштүү, аянычтуу да экен. Ошол боюнча маалыматты бул байкеден алалы. Байке, сиз өзүңүздү тааныштырып койсоңуз. Мен Нуркасым Алтынбек, Атбаш районунун Кара Суу айылынын тургуну болом. Ушул музейдин жанында жашайм. 5 жылдан бери ушул музейди мен карайм. Мурун бул музейди 2007-жылы Аскар Салымбекович салдырып берген. Анан ал киши дагы Маданият министрлигине кайрылып алгыла деп 2-3 жолу кайрылган, бирок алардан жооп жок, албай койгон. Былтыр Аскар Салымбековичке прокуратура иш козгоп, мыйзамсыз музей салып алган деп иш козгогонда Аскар Салымбекович бул жерди айыл өкмөтүн алгыла же Маданият министри алгыла, кимиңер алсаңар аныңар алгыла деп өткөзүп берген. Музейдин көйгөйү аябай көп. Мына салынганда 15 жыл болду. Бул Кыргызстанда эң тарыхый жерде турат. Манас эпосундагы Кошой Коргон, мына Кошой Коргон турат. 9 гектар жерде элейт. Бул музей өзү 1 гектар жерде элейт. Анан эң өкүнүчтүүсү ушу тарыхый жерде ушу салып берген даяр музейди ушул өкмөт Маданият министрине каратып коюп эле бир 3-4 штат ачып берип койсо болмок. Мына биз мында келгенде жарылып атат. Шыбагым бар. Мына биягы түшүп атат. Мындай болуп жарылып аткан экен. Биягы да урап аткан турбайбы мына акырынан, ремонт керек да, кышында от жарылмаса болот. Анан үшүп кетип эле монтуп түшүп атат. Анан келген кишилер кишип атат. Сырты болсо жарылып, мына моонун баары түшүп атат. Мына мен баягы өзүм моонеки көчкө казанды 2 бала таап алып жарылып кетип, жердин ичинен чыгып. Көтөрүп келишипти, 10 миңге алыңыз аксакалды. 5 миңге, 8 миңге бергиле деп соодалашсам, анда биз башка жакка сатабыз дейт. Анан коем, бир кой өлүп деле калат экен деп алып койдум мен баягы. Жерде. Бул казанды өзүңүз сатып келип коюп койдуңузбу? Өзүм ошо балдар көтөрүп келиптир, 10 миңге алды. Анан түшпөй койду, анан 10 миңге алып коюп койдум. Мына, могу жарылып атат. Жарыкка кетип жарылып аткан экен. Мына, могунун баары жарылып атат. Бизде суу катуу болот да. 10 гектар жерди караган кишиде айлык жок. Жерде вообще Кыргызстанда калыстык жок. Сиз азыр бул жерде бекер иштейсизби? Ооба, бекер эле. Анан могу жерде келген кишилердин акчасын ал дейт. Ал 3 ай келет, 3 айда могу 3 айдык айлыгым. Бул жерге кирген кишилер канча сомдон төлөп киришет? 20 сом, туристтер 100 сомдон. Ал турист эле келбейт бул жерге, жолдун бою эмес да. Ташырабаттагыдай келбейт. Анан 3 ай болуптур, 3 айда менин айлыгым чыксын. 9 ай бекер иштеп атпайм. Кыштата кардын баарын көрөйм, үстүндөгү шыйпырдын карын көрөйм. Bir жаш кыз менен bir жаш баланы үйрүс экен. Бул аксакалдын эмесин ишин карап бергиле деди. Алар кете бериңиз, буюрса чечилет деп койду. Андан бери 6 ай болду. Маданият министрине барсаңыз? Эчтеке жок. Тиги айыл өкмөт деле барат экен, барса киши жиберебиз дейт. Киши эмес деле кишинин караны да жок. Ошондо бул музей азыр айыл өкмөттүн балансында да жок. Маданият министрлигинин балансында да жок болуп атабы? Башта ошондой да. Анан муну айыл өкмөттүн балансына алабыз деп атат айыл өкмөтү. Бул айыл өкмөтү деле түшүнбөй атат. Алган күндө бул жерден же пайда түшпөсө, бул жерден мисалы 5 жок эле дегенде 5 киши иштеш керек бул жерде. Анан 5 киши эмес, бул жерде 1 кишинин айлыгын бере албайт. Тетиги Ташырабатка 20 жылдан бери туалет сала албайт атат. Анан ушул музейди карайлабы. Мына, могу балбага тамчагып атат. Потолоктон тамчы түшүп аткан турбайбы, жарылып атыптыр да достор. Илгери жана Аскар Акаев жаңы президент болгондо ушу Кошой Коргонду реставрация кылам деп Кудайга калп болуп, Акаевдин иши болгон жок, акыры качып жоголду. Анан ушу ыйык жерди, ушу тарыхый жерди карап койсо жакшы болмокпу.
азыр сиздердин айыл өкмөт эмне деп атат эми ушул музей боюнча же райондук аким эмне деп атат? Кайрылып көрдүңүздарбы ал жакка? Айыл өкмөт кайра маданият министрине барып атам дейт, бияка штат бергиле деп. Анан илгери Аскар Байке жанагы Ибраим Жунусов менен маданият министри болду эле. Ошону дагы айткан болбогон, андай дагы министр болгон, ага айткан болбогон. Аларды албайт го жардам же. Демек маданият министрлигинен, акимчиликтен, айыл өкмөт тарабынан жооп жок сиздерге? Жок, муну жөн эле Аскар Байкенин өзүнө коюп койсун, же болбосо маданият министрине каратып берсин. Эгер биздин өкмөттө калыстык болсо. Мына, ягында баба берип турган. Жаа сайын келип асапта ыйланып жүрөт. Жамгыр жааган сайын ушинтип потолоктон суу тамчылайт экен. Ол жактарлардан жарка кетиптир. Анан ушу даяр музейди же маданият министрине эме кылып кириштеп алсын, же болбосо Аскар Салымбековичтин өзүнө берип койсун, ал өзү мурту деген 800.000 сом деп эсептеп эки бала. Кайра ичи тышын да абшыбай этип ремонттош керек, Аскар Байкеге айтабыз деп аткан. Ал киши эми ремонттомок мунучу. Анан ортодо алып алды муну. Муну кустурдук деген сыяктуу кылып атат деп кустурган болду. Кустурду, кустурация кылып алсын. Мындан 5 сом пайда түшпөсө, же карабаса бул дагы 5-10 жылдан кийин бул кошо болгондун нурандысындай болуп, бу дагы турат, кулап сулап. Жок болуп кетет. Жок болуп кетет. Анан турист тособуз эле дейт. Турист тоскондо, ой жолду мисалы Ташырабатта туалетти көрдүңүзбү сиз бар? Жолу киши уялат, Ташырабатка деген миңдеген киши барат. Ал ошол жерде туалетти нормальный кылып койбойбу? Араганда мына Аскар Салымбековичке рахмат, бул жерге киши аз келсе да сол туалети бар. Таптаса. Мен айыл өкмөтүнө барып, бай жок дегенде билет жасатып бербейсиңер, мен билет менен киргизейм. Десе биз мыйзамсыз билет жасап бере албайбыз. Анан гидтер болсо айтат, тиги билет жок, анда жарым баасына киргиз, же бекер киргиз деп. Ошондой карабайсыңбы? Бекер иштейм.